Узундугу 9,5 чакырым Ленин көчөсүн реконструкциялоо шаардын башындагы Төш-Булак жана Ак-Коргон чылкымдарынан башталды. Анын жүрүшүндө башкы басым ысырапчылыкка жол бербөөгө чалып, буга чейин төшөлгөн бурчаклар ал жерлердеги балдар бакчаларына жана мектептерге ыйгарылды. Ошентип, бирок менен эки оюнатылып, ушул билим берүү мекемелеринин алдыларын жасалгалоо алдаганча жеңилдеди. Мэрия тарабынан бурчаклар берилип туруп, ташып атабыз. Бұл жаңы номер 9 мектепке. Ошол жака коюлат экен ошо. Тети башына чейин. Аны оңголуп калса, жалпы интернет аймагына жалпы элге жакшы эле. Жол кеңейип калса. Нарын шаардык мэриясылардын билдиргендерине таянсак, жыл айына чейин Чакан калада жалпы узундугу 12 чакырымга чамалаган 2 магистралдык жол асфальтталат. Мындан тышкары ички 30 көчөнүндө инфратүзүмүн жакшыртуу болжондолгон. Бул ири жумуштар мамлекет казынасынан каралган 926 миллион сомдун эсебинен өткөрүлмөкчү. Анын алгачкы суммасы сарпталган Ленин көчөсүнүн буга чейинки 8 метрлик туурасы 24 метрге чейин кеңейери күтүлүүдө. Быйыл толугу менен бүткөрүлөт. Мына толугу менен бүтөт 9,5 километр Ленин көчө, 2 километр 300 метр Шералиев көчөсү, андан сырткары 13 километр ички көчөлөрүбүз асфальттанат. Мындан сырткары биз 27 миллион сомдук стим гранттарды өткөргөнбүз. Ага биздин ошол ички көчөлөрүбүздүн тротуар арыктары жасалат. Анткенен жогоруда иштердин шыдыр кетишине кызыл чектен чыга мыйзамсыз салынган курулуштар чоң тоскоолдуктарды жаратууда. Андыктан Нарын шаарындагы 2000ге жакын мындай объектилерди түрттүрүп салууга же бузууга туура келет. Азырынча жергиликтүү бийлик башчылар алардын кожоюндарына эскертүүлөрдү берүү менен гана чектелишүүдө. Такыр эле моюнсунбагандарына катаал чаралардын көрүлөрү турулуу. Нарын шаары боюнча болжолдуу түрдө 22.000 чарчы метр жер бошотулду. Бул былтыркы жылы жолдор жасалганда жолдордун кеңейтүүдө ошолордо бузулду көбүнчөсү. Анан бизде быйылкы жылы болсо 3 айдын жыйынтыгы менен кызыл сызык боюнча азыр инвентаризация жүргүзүп атабыз. Ченеп иштерин кайсы чыккан сотко берилип атат, сотко берилчү, баягы капиталдык курулуш болуп калса сотко беребиз, жеңил болсо биз өзүбүз бузуп эле иш алып барып атабыз да. Быйылкы жылга деле бир 8.000 чарчы метрдей жер уже бошолтулуп калды да, кызыл сызыктар. Ошол эле учурда реконструкциялоо жумуштарына байланыштуу бүгүнкү тал теректеринин жана бак дарактарынын 20%-дай гана калган шаарды кайрадан жашылдандыруу көңүл борборунда. Бул максатта эл аралык Агыхан фондусу тарабынан алыскы Каракулжа өрөөнүнөн Кайың, Арча, Мажурумтал сыяктуулардын 2000ден ашык көчөттөрү алынып келинген. Ал эми жергиликтүү бюджеттен дагы ушул көчөттөрдү сатып алуу боюнча акча каражаттары чегерилип берилип, буга дагы 6 түрлүү бак дарактардын көчөттөрү алынып келинди. Бүгүнкү күндө шаардын парк скверлерине жана жол жээктерине бак дарактарды отургузуу иштери толук кандуу жүргүзүлүп жатат. Биотүрдүүлүктү дагы көбөйтүү максатында арчалардын Тоя, Книжный, Колоновидный түрдүү көчөттөрдү жапалак арчанын көчөттөрүнөн толук кандуу алып келдик. Жакынкы арада көчөт отургузуу иштерин буюрса өз убагында жыйынтыктайбыз. Дейинкиси Карт Нарын дайрасын бойлой жайгашкан каланын инфратүзүмүнүн жакшырышы баардан мурда ички жана сырткы туристтердин агымын көбөйтмөкчү. Ал эми мындай көрүнүштө жергиликтүү казына аздыр көптүр кошумча кирешелерге ээ болору бышык. Калыстык иретинде облус борборундагы оңдоп түзөө жумуштары нарынтардын күндөлүк турмуш иштерине бир катар ыңгайсыздарды пайда кыларын жакшырбайда. Маселен, электр энергияларын кайра тартуу алдынан илис чамын маал менен өчүрүп турууга туура келет. Же жер казуу жумуштарына байланыштуу таза суу берүү убактылуу токтотушу мүмкүн. Бирок буга жалпысы түшүнүү менен мамиле жасашып, келечекте кичи мекендеринин телегейи тегиз болоруна үмүт артышууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын шаары.